Тилекке каршы жылда мына коллега айтып кеткендей, коомдук транспорт боюнча маселе көтөрүлөт. Мына бүгүн да ушул маршруткалар, алардын айдоочулары эмес, ошолордун ээлери бир 5-6 эле бир уюштуруучу ар дайым ушундай сабатташ кылат да. Буну мен сабатташ эмес, буну мен ультиматум деп айтат элем да. Эми мэрия менен чечише албайбы маселени? Элди эмне кыйнайт? Элди эмне күнөө? Чыгып эле ар дайым эле ушундай ар жылы ушундай көрүнүшкө ээ болуп калатабыз да. Буга биз киришпесек болбой калды, Талант Турсунович. Шуну биз протоколдук поручение берип, комитет карайбы? Айтор же жөн эле азыр өкмөткө тапшырма беребизби? Ушул маселени чечип койсо жакшы болот эле. Мен билгенден бир 700 автобусту бекер өзүбүз алып келип берели, бизге болгону маршрутту эле берип койгулачы десем, мына мэрия ошону чечпей атыптыр да. Азыр ошол чыкпай аткандардын лицензияларын керек болсо алып, ошолорго берип, маселени айтор чечиш керек болуп атат. Мына ошону поручение берип койсок. Бул бир. Экинчиси, эми экинчи жагынан бензиндин көтөрүлүп аткандыгы туура түшүнөбүз. Бирок ошол эле учурда мына Алмазбек Акунжанович, биржада стоимость көтөрүлгөн жок. Доллар көтөрүлдү деп эле кечке эле көтөрө беребиз биз бензинди. Мына ушунда карап койсок, буга дагы эл кыйналып атат. Бул дагы өтө оор маселелердин бири болуп атат. Мына ошол эки маселени Талант Турсунович протоколдук поручение кылып, комитетке өткөзөбүзбү же өзүнчө өкмөткө поручение беребиз, берип койсок. Рахмат. Рахмат.